Assalamu алейкум достор, биздин телеграмдагы шакирттерибиз жылкы куйругун уруп, көчүгүн кадаларга кадап кыйналып атат деген абалда мына кызыл курттун ошол жерде бар экендигин айтып, буга каршы дары-дармек сайыны сунуштаганбыз. Сайгандан кийинки результат аябай мыкты болду. Бул биз ойлогондой жеген ичкенин аш кыла турган курттар эмес, бул өтө чоң зыянкеч курт. Бөгөнөк деп айтылган бул чымын аркылуу жылкынын мурдунан же башка жерлеринен ошол уруктары чачылып, алар тас карынга барып кыпкызыл болуп моундай болуп жетилип, келечекте жылкыга чоң зыяндарды берет. Мындай буттарында саргайып калган уруктарды көргөндө жайында сөзсүз бир ууландыруучу зат менен жууп тазалап муну өлтүрүп койгон жакшы болот. Ал кадимкидей жылкынын оозу аркылуу анын ичегине түшүп, кышкы сезондо 9 ай 10 айлык сезондо жылуу жерде өнүгүп алуу менен андан кийин жетилгенден көңгө түшүп жерге кайра чымын болуп учуп келип, кайра эле жылкынын кашына турган, тиштене турган жерлерине моинтип уруктарды сээп жүрө берет бул бөгөнөк. Жылкы жайында тынбай башын өйдөй ылдый качырып мурдун. Анан бышкыра бергендин дагы себеби ушундан, себеби мурдуна ушундай курттар кирип кетпестин аракетин жейт. Ал эми жылкы бири-бирине жардам берип, моинтип моюндашып, кашышып, бири-бири менен тиштешип ойногон убактарда жана жүндө саргайып жармашып калган курттун уруктары жылкынын оозуна түшүп, ооз аркылуу шилекейдин жардамы менен ала жумурткадан жарылып чыгып, анан оттогондо, чөп жегенде, жем жегенде ошолор менен ичеге барып, моинтип тас карынга уюп, ушул жерде чоңоюшат. Бул жерге батышпай калгандары кээде колкону көздөй жылкынын көңдөйлөрү менен жөнөйт, болбосо көчүк тарабындагы жоон ичеге барып сайылып, ошол жерден кан сурат. Мына ошол жоон ичеге жетип калгандары сөзсүз жылкынын куйругун урганга өтө чоң өбөлгү болот. Буларды өлтүрө турган каражаттар негизинен булчуңетке сайылуучу ивермектин түрлөрү, примек деп аталган түрлөрү жана дагы башка вет аптекаларда турган түрлөрү бар. Муну сайып, буга окшогон кан соруучуларды тазалап коюу менен биз жылкыга болуп көрбөгөндөй жакшы кам көрөбүз жана ден соолугуна чоң пайда алып келебиз туугандар.